Ассаламу алейкум туугандар. Назарыңыздарда кайрадан эле Базар жок каналы. Бүгүн мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Достук айылында турам. Азыркы чыгарылышта сиздерге ушул жерден бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Андыктан видеону өткөрүп жибербей аягына чейин күзөп туруңуздар туугандар. Биринчи болуп сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Бул мен турган жер азыр аэропортко келип жаткан чоң трассанын үстүндөгү экинчи көпүрө, биринчи көпүрө эмес, биринчи көпүрө өйдөрөктө объездной менен кесилишкенде жайгашкан. Бул экинчи көпүрө аэропортко оң тарапка кетсеңиздер бул жерден аэропортко бара аласыздар, сол тарапка кетсеңиздер бул жактан жаңы жерге бара алат экенсиздер. Ушул көпүрөнүн жанында турам. Ушул көпүрөнүн батыш тарабында мындай айылды көрө аласыздар туугандар. Бул Достук айылы. Ушул Достук айылынын түштүк тарабындагы эң биринчи көчө менен түз батыш тарапка карай басып барсаңыздар 200 метр аралыкта сатылуучу үй жайгашкан. Анан бул жерден 380-чи, 900-чү жана башка ушул көчөнү өткөн көптөгөн маршруткалар шаарга каттайт. Шаарга чейинки аралык 25 километр экен туугандар. Бул айылдын өйдө тарабы уже мына кут конушунун өйдө тарабы Манас айылы болуп калат. Түз бара берсеңиздер пригородной, андан ары Пучка болуп кетет туугандар. Аны көпчүлүгүңүздөр эле билсеңиздер керек. Кыскасын айтканда Бишкек шаарынын түндүк тарабындагы айыл болуп калат. Лайктан басып, өз оюңузду комментарийге жазып турабыз туугандар. Калган маалыматтарды сатылуучу үйгө жетип берем. Мынакей ушул көпүрөнүн жанында эле бул жакта мондай сүт кабыл алуучу, сүттү кайра иштеп чыгуучу бир фабрика же завод дейбизби, ушундай жер да бар экен. Ушул объектке ориентир алып барсаңыздар болот туугандар. Батышты карай 150 метрдей эле басып келип калдым. Келип жатканда бул жерде оң тарапта Дачи деген магазинди көрө алат экенсиздер. Андан кийин бир Временка бар. Временканын жанында мындай көп строй материалга даяр болуп калган теректерди көрө аласыздар. Ошол теректер жайгашкан жер бүгүнкү сатылуучу үйдүн участогу туугандар. Ал жака кирүү жолу могу Удачи магазинин жанындагы көчө менен кирип эле могу Временканын арты тарабында көчө бар экен. Ошол жак менен кирсеңиздер болот. Мынакей. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Мынакей бул сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Мен келгенче бул жакта үй ээси да даяр болуп турган экен. Азыр биргеликте сиздерге калган маалыматтарды беребиз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Чакырган экенсиздер, келдик эле таксыр. Мына үйдү сатып атыпсыздар, Ооба, ушул үйдү сатыкка койдук. Бул үйдү негизи сатпай койсок деле болмок. Анан шартка байланыштуу балдар чоңоюп Россиялап, эки жака да башка жака кеткени кетип, биз өзүбүздүн да шаарда үйүбүз бар. Ошого байланыштуу сатыпсыздар, Анан бул үйдү мындан мурда 5 жыл бирөө карап турду эле. Ана үйдү карап турган, андай квартплатыңды бербе деп эле үйдү каратып турдук. Ал жашаган адам дагы үй салып чыгып кетти. Анан өзүбүз жетишип келе албайбыз. Ошондуктан сатып атасыздар, Ошон үчүн гана жетишпегенибиз үчүн гана сатып. Биринчи чыгарылыштарда, биринчи мектепти сурайм да, үйгө кирбей жатыпчы мектеп. Эми бул жер Достук айылы деп коет. Азыркы учурда мына Садыр Жапаров президентибиздин буйругу менен азыр баардык документ тештириле деп жатпайбы? Ошого биздин Достук айылында мына кутка кошуп туруп, мурда биз Сокулукка карачубуз. Жер Сокулуктуку болчу. Азыр эми мына Кут айылына кошуп, Бишкектин 1-Май районуга кошуласыңар деген бир ушундай документ түзүп атышат ушу жерден. Эми аны дагы келечек көрсөтөт. Мектеп ошондо? Мектеп ушул Кут айылынан бөлүнгөн, ушул жери бар, участогу бар. Өзүнүн мектепке, баягы ФАП, андай немелерге бүт ошол жерге мектеп ушул жерде болот. Азырынча балдар биздин мына Манас поселогуна барып окуп. Манас айылына барып окуп келишет, Манас айылына барып окуп. Садик азыр частный садиктер деле коюп кетти, бирок болуш керек, мечит бар. Жериңиздин аянты канча? Жердин аянты элдердики негизи бул басканча көргөзөйлү. Бул Достукта 6 сотиктен берилген болсо, меники 7,5 сотиктен документке ошентип жазылып калган. Общий эмеси техпаспортто 22,5 сотик. 22,5 сотик сатып алгансыз, Сатып алганмын. Кошуналардыкыны? Өздөрү ошол убакта беришкен да, мына. Кошуналардыкын кошуп алып, анан ошондо 22,5 сотик общий аянат. Андан сырткарыда кошулган жерлери көп. Бактар бардыгы болуп
30 сотиктен ашып калат го. Бул жакта черешня бактары, теректер, стройматериалга даяр бар экен, бул жаңгак бактары. 50-60 түп Азыр ашып кереги бар. Биринчи документтер бары бар дедиңиз, Техпаспорт эле бар. Техпаспорт, кызыл китеп Эми алабыз. эми аласыз, Себеби 3 жерге 3 кызыл китеп аласыз деп госрегистрден ошентишти. Баарына бир кызыл китеп бербейбиз деп. Эгер бирөө серьезный клиент болуп калса, алып бересизби? Бат алып берип коебуз. Эми ким алам десе, ошолорго сразу эле промой эле кызыл китебин алып беребиз. Кызыл китеп алып беребиз. Мен сатып алып, анан кайрага өткөрүп бербей. Анда биринчи үйүңүздүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң чыгып бияктагы бактарды, теректерди бир короодо мал сарайды айлантыра көргөзөйүн туугандар. Үй 2 этаж экен, таксыр, же полторашка деп коет. Жок, 2 этаж үй, асты 3, үстү 3 да, эми коридор менен. Коридор менен үчөө, ал тарабына мына стяжка экен. Так, суу, свет. Суу скважин менен чыгат. Ал дагы биринчи суу биздин огороддон чыгат. 115 метр урулган скважина. Таза суу чыгат, өтө таза суу чыгат. Таза суу чыгат, Биздин огороддун ичинен чыгат да, анан элдерге таркап кетет. Биринчи суунун башында биз турабыз. Суунун башында сиз экенсиз. Свет бар, Свет бар. Андан башка отопление андай жок, Отопление андай жок. Мына үйгө кире бериш жерден коридордо печка бар. Печка бар, Мына печка. Ушул жерден жагабыз. Биринчи этажда, экинчи этажда дуалдын ичи менен курулган орустардын үйү бул. Өзүбүз сатып алганбыз. Ушул жерден бүт үйлөр ушул жерден жылыйт. Бир эле печке. Азырынча бул үйдө эч ким жашабайт. Өзүм анча-мынча убак саат келип карап турам. Болгон эле ошол. Стенасы эмне таксыр бул жактын? Бул стенасы негизи баягы шлакоблок менен курулган. Шлакоблок менен, Шлакоблок менен курулган, ортосу камыштан. Анан мына бизде сынч деп коебуз баткендиктерде. Сынчтын орду жалаң жыгач эмес, темирден бүткөн. Темир сынч менен бүткөнбү бул? Темир сынч менен. Ылдый тарабы эмеби? Мунун асты подвалбы? Пол үйдүн мына биринчи кирген үйдүн асты бул жер подвал. Подвал экен бул жак. Подвал бар. Ал жакта кухня. Ал жак эми жашаганбыз демек. Буя спальный дегендей да. Окей. Бул жакта дагы бир бөлмө бар экен. Эми экинчи этажына чыгып көргөзөлү, таксыры. Полдор полный жыгачтан болгон пол туугандар. Киргенде мындай перехожкада кийин бул жакта бир бөлмө, андан кийин дагы бир бөлмөлүк өткөтүп алат экенсиздер. Эми андан кийин киргенде эле оң тарап менен чыксак, бул жакта экинчи этажга чыгып бара алабыз. Чыкканда эле мындай бир мындай бөлмө. Оң тарапка кирсек, дагы бир бөлмө жайгашыптыр. Полдор жыгачтан болгон пол. Окей. Түндүк түштүк тараптан бир пластир орнотулуптур. Узун туурасын билесизби таксыр бул жердин? Бул бөлмө. Үйдүн ичиби? Ушуну билбейт экен. Буларды билбейсиз өзүңүздөр эле. Келсеңиздер өзүңүздөр байкалсаңыздар болот. Андан кийин бул үйдүн эң акыркы бөлмөсү. Окей. Тоо тараптан, анан чыгыш тараптан бир терезе орнотулуптур. Потолок фанера экен, пол жыгачтан болгон пол туугандар. Андан ары эми короосуна чыгайлы да, калган сиздерге бактарды, строй материалга жарап калган теректерди көргөзөйлү туугандар. Мен үйдүн кайра эле короосундамын. Эми биринчи эмне кылайлы? Мал сарайды көргөзөйлү таксыр же бактарды көргөзөйлүбү? Мал сарайды көргөзөйлү биринчи. Бул жакта мал сарай бар экен. Бул жерде кой кармайсызбы же кандай могу? Убагында кармаганмын. Кой кармагансыз. 70тен ашуун мал кармап турганбыз, майда жандык. Бул жака. Андан кийин түз эле кирсек, бул жактачы таксыр? Бул жак сарай. Чоң малга? Жок, майда малга. Майда малга неме кылганмын? Бүт мына темирден жасатканмын. Түркүктөрүн, торсундарын деле бардыгын темирден өтө качественный кылып жасатканмын. Бул жерде кээ бир буюмдарды кошуп калтырсаңыз калтырабы же калбайбы кээ бир буюмдар? Сүйлөшөсүз. Калат дейм, баары калат. Баарын эле. Кээ бир буюмдар калат, онда көп эле мындай темирден болгон буюмдар бар экен. Аны келип сүйлөшсөңүздөр болот. Бул да бир мал сарайдын ичи экен, андан кийин. Так. Мына ичи стяжка болгон. Сеткамак коюп туруп, ол стяжка кылганбыз. Стяжка кылгансыз? Ал жерде сиз үн чыкпадыңыз, мен да үн чыкпай кете бердим эле. Анан дагы сеткамак кылып туруп, ичине стяжка кылганмын. Стенасы өтө калың кирпичтен жасатканмын, өзүм лай кирпичтен саман аралаштырып. Жылуу, Жылуу. Жайда салкын. Жайда салкын, кышта жылуу, өтө сонун. Потолок жыгач деген, Потолоктун торсундарын баарын темирден жасатканмын. Турбадан, стойкаларда бүт турбадан болгон. Турбадан,
Мына көргөндөй, мына торсундары да бүт мына тургалардан болгон. Канча майда мал баккан дедиңиз бул жака? Бул жака мен 170тен ашуун майда мал бакканмын, бирок ал деле аз болот экен. Бул бушта эле калат майда мал. Кенен батат, а? Кенен батат, бул бушта эле калат. Так. Эми андан кийин Бул жагы бери келиңиз, таксыр сиз азыр. Бир артка отуруңуз, микрофон жакка. Так. Андан кийин ушул жерден чыккандан кийин оң тарафта дагы бир мондай здание бар экен. Бул жагыңыз эмне таксыр? Бул жагы деле ушу жем, андай-мындай подвалы бар. Склад сыяктуу жер экен бул жагы. Үстүнө чөп жийип, Үстүнө чөп жыйсаңыз болот экен. Ылдый тарабында подвал барбы? подвал бар. Силикат кирпичтен бүткөн. Кирпичтен бүтүп бул жагы. Силикат кирпичтен бүткөн подвал. Ошол банка, санка андай сактайсыз. Бул подвалда картошка бар, жок ошо жакта. Картошка, банкалар сактаса болот экен. Ичи жылуу жакшы дейт го ээси. Шифр, обычный шифр менен бүтүрүп атат. Жыйнаганга слоялар. Андан кийин арты тарабында, тоо тарабында дагы бир эме бар экен. Тоокана дедиңиз бул жакта? Бул жак тоокана, отун. Шашпаңыз. Банясы бар дегенде. Бул жак тоокана эме бул жагы? Ал жак тоокана. Ар жагы да тоокана эме. Ал жагы да тоокана. Көп жылдан бери өзүбүз карабагандыктан. Бул жак баня. Бул жак баня. Азыр иштесе болот бул жакты эле, эгер келип. Иштесе болот эми, аны баары ремонт кылат эми, ким Бир аз ремонт кылыш керек. Баары ремонт. Жерини 22,5 соток дедиңиз. Ушул жерде эле баасын айтып кое берели. Баасын канча деп атасыз? Баасын элдерге салыштырмалуу мына кошуналарыбыз сатышты. Биздикиден аз 12 сотик участогыны 2 үй менен 28 миңге беришти. А меники 2 эсе көп да эми, 1 эсе көп. 22,5 соток. 22,5 сотик. Андан сырткары дагы кошулгандар менен 30 сотик болсо, мен 25ке деп турам эми. 25ке деп турасыз, сүйлөшүү болот, э? Сүйлөшүү жолу болот. Сүйлөшүү жолу болот. Бул Бул жакта дагы бир отункана бар экен. Мынакей. Буга деле мал кармаганбыз. Буга деле мал кармагансыз, азыркыча деле отун жыйнап койгонсуз, э? Сүлөрү монолит. Бул тарап монолит экен туугандар. Под стеналар жанагыдай кам кирпич. Кам кирпич эле. Бул жагына коян деле кылса болот экен, кичине өзү эме оңдоп кичине. Так, туугандар, анын үйдүн арты тарабында канча түптөй бар бул жакта мондай теректен? Терек деле көп экен го. Терек бир 50дөн жогору бир 60-70 бар го дейм. Окей. Мындай эсептейм деле. Анан бар. мындай майда алма, 3-4 жылдык канча болсо баарын эккенбиз. Алмуруттан баштап алма, гилас, өрүк, шапталы бардыгы бар. Бардыгы бар экен, э? Ар бир сортторунан бар. Үйдүн алды тарабында деле, арты тарабында деле. Ажаткана бул жакта жайгашып тур, көчө тарапта. Блок менен бүтүрүлүп тур, ал деле туугандар. Окей. Эми наркы түндүк тарапта бактарда көргөзө кетейин, атактар, э? Бул жакта да бактар бар экен. Мен көбүнчө көзүм черешняга кон гелас деп коет го биз жакта. Фотографчылыкта. Мынакей. Фундаменттерин куруп даярдап койгонмун. Бул мал сарайгабы? Мал сарайдыкы. Нар жагын бу жака жапса, Чоңойтом деп. Чоң мал сарайы болот. Чоңойткон го, расчеттаганса. Летний бул. Летний бул. Ана теректер болсо жетилип турат. Чоң теректер жетилип даяр экен. О, жол боюнда алабыз сиздики, могу 4. Алар деле жетилип. Алар деле бул ээсине караштуу. 4 чоң жаңгактар бар. Бул жакта дагы көптөгөн бактар. Кыскасы дагы 2 жылда чоң бак болуп кетет окшойт бул жагыңыз, э? Азыр биздин участок негизи сарайдын бүткөн жеринен эле. Бул сарайдын бүткөн жеринен башталат биздин участок. Ушунан бул жагы. Бул жагы баягы өзүбүз кошуп алган жерлер да эми. Дагы эгер келген адам болсо, жолго чейин кошуп алса, ал бош жерлери. Бул жагы ээн тала мал карай турган. Мал карасаңыз эң четте болобуз биз. Эң чек жагы. Бирок жолдон эч канча деле алыс эмес экен го. Бул жагы деле бир 150 метр экен го, асфальт жол го, центральный асфальт жол го. Жакын эле. Мына түндүк тарапта кошуна менен болгон граница блок менен тосулган. Скважина бул жерден чыгабы, э? Могу труба менен, э? Труба менен келет дагы, бүт элдерге ушул биздин огороддон таркап кетет. Жай айында биринчи суу бизге чыгат. Эч кандай тартыш болбойт экен сизден. Биринчи сиз аласыз, анан кошуналар. Ооба. Биринчи биз суудун башы бол дейт го, эмне бул? Ошол макал менде эсимде жок экен. Элдин башы болсо суунун башы бол. Элдин башы болсо суудун башы бол деп. Суу биринчи бизден чыгат. Мынакей туугандар, бардык эле маалыматтарды бердик окшойт. Баасыны $25,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот.
Анан көпчүлүк азыр акыркы 3 күндө эми доллар өзүнө келип калса керек. Сиз деле мурдакы долларга эсептеп туруп алагансыз да. Эми сүйлөшөбүз аны. Биз деле алган адам күйүп кетпесин дейбиз. Ал деле сүйүнүп ушул жерде жашасын. Биз деле баягы эме айткандай көп эле ап чыккан адамдардан эмеспиз. Сүйлөбүз баарын. Короче, сүйлөшүү болот туугандар. Бул доллар акыркы 3 күндө эле алмашып ойноп турган учуру. Может өзүнө келип калар. Ал жөнүндө деле сүйлөшүүлөр болот кыскасы. 25 000 доллар сүйлөшүүлөр болот туугандар. Бардык маалыматтарды эле бердикпи? Бердик окшойт эми. Бердик окшойт, Каалоочулар болсо да телефондорубузду алып байланышып турса болот. Эсин номери экранда болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот туугандар. Описанияда жана экранда болот. Мейлиңиз анда. Чоң рахмат. Доктор, аман болуңуздар. Келген адамдар ушул жерден ким алса да, кимге насип кылган болсо, ушул жерден жакшы өнүгүп кетсин, жакшы тилек менен беребиз. Буюрса, эч бир эмебиз жок. Мейлиңиз, чоң рахмат.